карапайым элге эле закон дагы эле иштегенди өкүндүрөт. Акчалуулардын заманы. Үйдү салдык, жашадык, жашагандайын булар болсо кызыл китеп чыгарып. Анан мына могу жерде күнтү оокаттарды сатат. Кызыл китеби болгон. Решениясы 23-жылы июнда чыккан. Президентибиз сиз ушу ак ордого өзүңүз келип көзөмөл салып бербесеңиз, биякта ызычуу көп, кан төгүлөр көп болот. Кечээ Баш калаага караштуу Ак Ордо 3 конушунун жашоочусу үйүн бузууга келген сот аткаруучулардын алдында өз өмүрүнө кол салган. Бул тууралуу активист Мирбек Осмонов Facebook баракчасына жеринен тартылган тасманы жарыялап, алар буга чейин номер 498 контурундагы 4 үйгө байланыштуу иш учурда административдик сотто каралып жатканын, ошол себептүү бузуу иштерин токтотуп туруун өтүнүшкөн айтылган билдирүүсүн жазган. 21 апрель Ак Ордо 3 конушунда сот аткаруучулар Генеральный прокуратуранын алдындагы сот кызматкерлери мына бул үйдү 4 үйдү бузууга келди. Колундагы 8 айлык ымыркайы жана башка жаш балдары менен көчөдө калдык деген 5 баланын энеси Амангүл Кожоналиева кечээ сот аткаруучулар үйүн бузууга келгенде каршылык көрсөтүп, өз өмүрүнө кол салууга мажбур болгон жарандын жубайы. Алардын башка барар жери, түнөгөнгө жайы жоктугунан улам мына ушинтип оока ташы менен эшикте калышкан. Аз-аздан жылдап жыйнаган акчасына 2019-жылы ушул 4 соттук жерди Динара Аманжанова аттуу айымдан сатып алышып, 2023-жылы 1 бөлмөлүү ушул турагын тургузуп жашап келе жаткан. Андан кийин Рустам Назаралиев деген жаран чыгып, бул жер анык экенин айтып, сот иштери башталган. Булардын азыр незаконный кылып, мыйзамсыз иштерди кылып аткан айдан ачык билинип атат. Азыркы күндө закон боюнча бир кишиге бир эле жер берилет. А булар элде башка элдер өзүнүн жеринде, үйүндө туруп бир кишиге бир китепти чыгара албай чуркап жүрүшөт. А булар ошону да эске албастан мыйзамсыз жолу менен бир кишиге 4 тамдын ордун 16 соттукту өздөрүнө китеп чыгарып келип алды. Биз жашап аткан күндө дагы тамыбыз турат. Буга чейин сот иштери жүрүп келген, улам жылдырылган. Ошого карабастан акыркы деле соттон чечим чыккан, снос деген, бирок ошончо дагы бизге тергөөчү иш козгогон алардын үстүнөн. Сот токтотулуп турсун деген кагаз деле келген. Ошолорду да баардыгын көргөзүп турсак дагы ошол иш болду. 4 баланы, 5 баланын ыйына, чырына карабай, карапайым элге эле закон дагы эле иштегенди өкүндүрөт. Акчалуулардын заманы дагы эле ошол нерсе болуп турат. Ошону эске алып, баардык соттордун туура эмес кылган иштерин эске алып, жогорку жакты карап, баардык мыйзамсыз иштерди эске алып, ушуну акыйкаттык менен дагы деле үмүт кылабыз. Мына бузуп койду, эч нерсеси жок калды. Түндө балдарыбыз менен эшикте калдык. Оңунан чечпесин деп биринчиден Аллага таянып, экинчиден Садыр Жапаров ушул ишибизге себепкер болуп, акыйкаттык менен бизге чечип берүүнү суранам. Үнүм жетсин деп дагы бир жолу өтүнөм. Эме келет, Назаралиев Рустамы келип биздин тынчыбызды алат, коркутуп, үркүтөт, ушундай нерселерди кылып келишти. Соттор иштери жүрүп, жылдырылып атса да ушул нерселер болуп келген. Биз болсо Аманжана Динарадан акчабызга сатып алганбыз. Ал киши деле бизди талаага таштаган жок. Ошо ушуга чейин чуркап эле жүрөт. Ишибизди алга жылдырайын, силерге да оңунан чечип берейин деп эле чуркап эле жүрөт. Бирок ошого карабастан ушундай нерсе болду. Үйү бузулуу алдында турган бул жарандар жалгыз эмес. Аларга жанаша жашаган бул жаш үй бүлө ээлери да башкалар сыяктуу миграциялап жүрүп, тапкан каражатына ушул жерди сатып алышкан. Эч кандай мыйзамсыз басып албаганын айтышып, учурда 2 бөлмөсүн бүтөрүп жашап келе жатышкан. Аларда кезинде бул үлүшүнө көк китеп алышып, кызыл китеп алуу аракетинде эле жүрүшкөн. Сокулуктун госрегистрине барып, көк китеп менен китепке тапшырдык. Тапшырсак, биздики өтүп кетти, список чыгып келди, списоктун баардыгы бар, просто папкада болбасы келбей атат да. Кетти, анда бул жерден сүйлөшүп келгенде Кут болсун деген аке бар. Кут болсун деген акенин жери ушул жер болгон. Ушул жер болгон. Алар ошону сатып алгандан кийин биздин кызыл китеп чыгат деп список чыгып келди, жүрдүк, иште үйдү салдык, жашадык, жашагандайын булар болсо кызыл китеп чыгарып келди. Примерно 1 жылдан кийин кызыл китеп чыгарып келди. Кызыл китеп чыгарып, меники дейт, жашагандайын кантип чыгарасың? Сиякта сенин документиң менен фамилияң чыгып атса, госрегистрге барып тапшырсаң, бул жерде незаконный болуп калды. Незаконныйдын бир фактысы, мону тарсаңыздар. Бир фактысы бул Кут болсун деген аке бар. Кут болсун деген аке бул жерде показания берип атат. Тергөөчү бар. Мен эч кандай Назаралиевтерди тааныбайм. Алар менен келишимим жок деп. Келишимим жок. Бу жерден Аманжанова Динарага эмеде документ түрүндө саткам деп показания берип атат.
Бул жер болсо аш эле тиги Назарбаевдин жеринин чекесинде болуп атат. 2024 пайда болду. 2023 биз салып кирдик, 2024 пайда болду. Биз үйдү 22 жылы салып, уже 23 жылы жашап, эшиктерибизди салып, ошол жерде жашап атканда ушул баланы көрдүм мен. Көргөнүм менен бул кызыл китебин чыгарып алып келди. Ага чейин бул кошуналарыман уккам. Бул жер адистери келди, жерди текшерип атат. Бирок караңгыда текшерип кетишти деп видеолорун көрдүк. Эч кандай эме бизге эч кандай эме деле кылган эмес. Салбагыла, минтпегиле, тигинтпегиле деген эч эме болгон эмес. Эскертүү болгон эмес. Эгер ошондой эскертүү болгондо биз деле токтотмокпуз да. Биз деле элбиз, биз деле законду билебиз. Жогорку жакта таанышыбыз жоктугунан улам карапайым калкка гана акыйкатсыз иштеп калган мыйзам деп нааразы болуп чырылдап жаткан жабырлануучулардын бул жакындарынын учурда баарынын жалгыз гана үмүтүбүз мамлекет башчы Садыр Жапаров да дешет. Ажо келип бул адилетсиздикти жеринен угуп, алардын жашоо шарты менен таанышып чыкканда балким ушундай алишемдиктерге жол бергендер жазага тартылмак деп турушат. Садыр Нуркожоевич, Ак Ордо эли сизге кайрылуу жасап жатабыз. Биз сизден сурагат элек, ушундай кашанын баарын чалган Сокулук районунун администрациясынын жер комиссиясынын төрагасыны, ошол мезгилдеги Сокулуктун кадастрыны, ошондой эле архитектуранын башчысыны ушул иш боюнча жоопкерчиликке тартып берүүнү суранат элек. Ушул баарына сабак болсун. Бул өтө оор иш болду, өтө көйгөйдү чече турган иш болду. Мен бул жерден Садыр Жапаров Нуркожоевичке өтө мындай эме менен, сураныш менен кайрылат элем. Ушундай көйгөйдү, карапайым элдин көйгөйүн чечип бериңиз. Ушуну кылдаттык менен карап бериңиз. Көптөн көп суранабыз сизден. Бул баланы деген колдон келет болуп, мына жер талашып аткан бала, булар 4 соттук жерге канча чуркап, канча сотторго барышты. Соттордон ушу документин чыгара албай атышат. А тиги бала болсо 16 соттук жерге ушу 4 үйдүн ордуна эме документ чыгарып алыптыр. Бул деген көрүнүп атат, что бул эме справедливость жок да эч кандай. Ошондуктан ушул Нуркожоевич, Садыр Жапаров, сиздерден көптөн көп суранабыз. Ушул эки көйгөйдү чечип бериңиз. Булар келип, бул эчтекеге карабай туруп үйүн талкалады. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз ушу Ак Ордо 3 айылындагы тургундардын, анын ичинде ушу 2 сноско илинген үй бүлөнүн атынан чыгып атам. Бул үйдө мисалы менин күйөө балам менен кызым жашайт. Ушу жартысына чейин жартысын бүтүрүп ушуда жашап атышкан. Ак эмгеги менен Россиялап жүрүп салган мээнети болчу ушул там. Анан эми берде мунун артында дагы бир 5 балалуу бала Руслан дагы ошо мээнети менен ак эмгеги менен салган үйүн заматта баягы жылдап топтогон доходторун мына ушу тамды тургузушта 1 сааттын ичинде талкалап коюшту. Айнектерин алышты, сноско илинди деди. Булар болсо 3 жылдап мисалы ушул үйгө салынган. Үйлөрүнө документ ала албай жүрсө, алда адам болсо, Рустам болсо 4 тамга, экөөнө сноско, экөөнө ареске деп туруп 4 тамга документ алып алыптыр. Мына ошонун негизинде ушул үйлөр жашынакай мээнет менен салынган үйлөр ак мээнет менен салынган бузулуп атат. Наркы кошунаныкында 5 баласы бар. Бул менин күйөө баламда 2 баласы бар. Кечинде баарын эшикке буюмдарыбыздын ок аташынын бүттүгүн эшикке балдары менен ташытып таштады. Жанында жандоочу бүт милиция органдар жүрдү. Алар ошо Рустамга кол тийбесин деген эме менен аны кайтарып жүрчү да, биякта карапайым элди бузуп атса дагы мына балталап, лом менен өздөрү чыгып алып, шыйпырларынан бери бузду. Биягы болсо мынакей айнектери, эшиктери бүт алынды. Жакшынакай 2 комнаты болсо дагы бүтүрүп алып, жашап аткан үйүн ушинтип бузду. Кымбаттуу президент, сизден өтүнүч ушу карапайым болгондо да ушу жаштарды коргоп, колдоп коюңуз. Мына ушундай көйгөй болуп атат. Урматтуу ажообуз, бизге ушу биздин өтүнүчүбүзгө бир көңүл буруп коюңуз. Сизден чоң өтүнүч, чоң сураныч, жаштардын келечеги үчүн.
Ушу балдардын, кичекей балдардын ыйын укпайлы деп биз да жаман ушул жерде жүрөбүз 2 күндөн бери. Анан эми бул 6 баласы менен тууганга делеп атпайбыз да. Анан эмне кылабыз? Бошуйту келдисең азыр сүрөм дейт. 2 жыл трактор алып келди, элдеген эл кечинде элдин баары жумуштан келди да окумуш болду. Тракторлор кире албай койду, кайра кетти. Инсалар деле кетти. Анан эми бул баланын да жанагы өзүнө кол салган деле туура. Азыр байкуштун башында 5-6 кредит бар. Мына 3 жыл кредит алып берди, өзүнө алды, колдусун алды, эмне кылат? Эптеп жашаш керек да. Эми ансына жашасам мындай болду, анан дагы бул бала кыйын экен. Жакшы эле турган, бирок чыдабайт. Эшиктеги күчүңдү бир уруп койсо кандай чуройт. Анан дагы кыйын экен, колуктусу дагы айлашып туруп бердик. Анан мына могу жерде мынтип оокаттарды сатат, мен өйдөгү жакка, жогорку жакка, жогорку депутаттарга ишенген. Айыбыз Садыр Жапар Нуркожоевичке кайрылуу жасайт элем. Ушу элдердин көйгөйүн түшүп, ушуларды кылдат текшертип баарыбызды каратып бериңизди суранабыз. Жана өтүнөбүз. Сокулуктун акимин, айыл башын, сотторун бүт текшериш керек, бүт алмаштырыш керек. Антпесе Садыр Жапаров өзү деле билет экен, сокулукту криминалдар көп. Бая машиниктер көп. Бул деген чет эле дагы мынакей жер кымбаттап атат. Садыр Жапаров президентибиз, сиз ушу Агордого өзүңүз келип көзөмөл салып бербесеңиз, биякта ызычуу көп, кан төгүлөр көп болот. Көп болчудой да. Анан бу жеринен чечип бергиле. Кошуналар бири-бирин билет да ким алган. Биринчи алган адамга чечип бериңиздер, биринчи алган адамга. Балдарды жөнүнө көчөгө сыздатып, кашатып таштабаңыздар. Калыстык менен баягы адамгерчилик менен, ыйманы менен жерлерди чечип, карапайым элди колдоп, коргоп карап бериңиздер. Ал эми өзүн жер ээсимин деп тааныштырган Рустам Назаралиев буга чейин бул жерде Заря колхозунун жерлери болгон. Кийинчерээк 16 сотук жер тилке бул колхоздо иштеген чоң ата чоң энесине өткөн. Учурда бул жерлер алардын бир туугандарына таандык экенин айтып, 2023-жылы тиешелүү документин алган. 23-жылы ноябрда Кызыл Китей болгон. Решениясы 23-жылы июнда чыккан. Бир жерде биз 4 бир тууганбыз негизичи. 4 бир туугандыкы общий 15 бир эме да. Анан анын баарын биз ар күн бирден документ кылып, жер мунапасына ар бирөөбүз бирден өткөрбөйлүк деп, мама доверенность берип ишти кылдырып беребиз да. Анткени баарыбыз иштейбиз жумушта. Апам пенсионер, ошо сиз жүрөрүңүз деп доверенность асып берип койгон болду. Деген менен Бишкектин тегерек четиндеги конуштарда салынган үйлөрдү документтештирүү иштерине аралашып жүргөн активист Мирбек Осмонов бул ээсимин деген жарандын өзүнүн үйү мыйзамсыз дейт. Анын айтымында Агордо 3 конушунун номер 498-контурунда 16 сотук жерге кызыл китеп берилген. Бирок Сокулук райондук комиссиясына мурдагы Айыл чарба багытындагы үлүш жер боюнча китепти көрсөтүү аркылуу кызыл китеп алынганы менен андагы көрсөтүлгөн чиймелер таптакыр башканы тастыктап турган жер кагазын көрсөтүүдө. Негизи булар үй салып атканда, булардын үйүнө квартирага жашаган. Убактылуу өзүлөрү үйүн берген. Үй салып алга деген, алар убактылуу үй ушул жерге жашап, анан бул үйдү салган. Анан экинчиден бул өзү мыйзамсыз кызыл китеп чыккан. Мунун жер мунапасынын объектисине кирбейт. Бул боюнча ГСУ 2024-жылы иш козгогон. Анын да токтому бар бизде. Бир жума мурунда иш козгоп атат. Кызыл китеп туура эмес чыккан деп. Себеби жер мунапасы деген эмне бул? 2021-жылдын декабрь айына чейин курулган үйлөр мыйзамдашат деген. А кызыл китеп чыккан жер 2021-жылдын декабрь айында пустой жер болчу. Булар 2022-жылы үй салып атат, фундамент куруп атат, кызыл китеп алып атат. Бул мыйзамсыз мына. Себеп дегенде могу кошунасыныкы мына могул жерде үйдүн орду турат, мына кранда сыяктуу чийилип. Бул мыйзамдуу. А булардыкы мына анда үйдүн орду, фундаменттин орду жок, пустой деп турат. Бишкек архитектурасына байланысыңар бизде чалдык кече. Бул жерде картада бош жер деп турат. Бул жерде үй дагы фундамент дагы жок деди. Демек мыйзамсыз кызыл китеп берилген. Ошонун бардыгына соттор көз жумгандагы снос чечимин чыгарып салган. Биз мунун жөн койбойбуз, мындай мыйзамсыздыкка жөн калтырып койбойбуз. Аягына чейин мыйзамдуулукту талашабыз. Себеби өзүнө кызыл китеп 2000 бул үйдү 2022-жылы салып атса, жер мунапасынын объектиси 2021-жылга чейин деп атса, демек сноско берген, о үйлөрдү бузуп аткан адамдын өзүнүн үйү мыйзамсыз. Өзүнүн кызыл китеби мыйзамсыз.
өзүнүн да үйүн бузуш керек анда. Ал эми башкы прокуратуранын сот аткаруучулар кызматы Бишкектин четиндеги Ак Ордо конушунда үйү буздурула турган жарандардын нааразычылыгына байланыштуу маалыматы жарыяланды. Анда Бишкектин Ленин райондук соту мыйзамсыз курулуштарды бузуу тууралуу чечим чыгарган. 4 мартта 2 тургунга ал чечимди аткаруу сунушу берилген. Бирок алар аны аткарган эместиги айтылган. Мындан улам мажбурлап буздуруу тууралуу Ленин райондук ички иштер бөлүмү, Саламаттыкты сактоо министрлиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана Сокулук райондук электр тармактары кабардар кылынганы айтылды. Эскаватор не dedi bu? Техника bu kokuştan kaçırdı bu hafta. Bana kokuştu bol bol men Ben bana kolmuyor musun? Давай тогда мен olmuyor musun? Bana sizin работник. Балдар боп бас. Tamam. 5 киши. Мы просто не должны так стоять, просто ждать тем сколько. Он его назначил. Техниканы смотрит турган. Техника geldi просто кире албай аткады. Кандай кылабыз? Милициялар берет жол бар. Белгилей кетсек, Бишкектин Ак Ордо конушунун айрым тургундары өткөн жыл октябрда мыйзамсыз курулган деген негизде турак жайларын бузууга эскертүү берилгенине даттанып чыгышкан. Ал тапта Бишкек мэриясы мыйзамсыз курулуштарды бузууну убактылуу токтоткондугун жарыялаган болчу. Ал эми бул жарандардын маселесине жогорку жактан кандай көңүл бурулат? Алдыңкы күндөрү да кайрылып көрөбүз. Нурзат Көчөмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.